Элди арзан турак жай менен камсыз кылуу тапшырмасынын алкагында Баткен шаарында мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Көп кабаттуу үйлөрдүн алгачкы курулушу Баткен шаарынын Курманжан Датка жана Алымбек Датка көчөлөрүнүн кесилишинде жүрүп жатат. Тагыраагы шаардын аймагындагы Өрүк базардын ордуна салынууда. Баткен шаарында тарыхта болбогондой, бул да болгон эмес. Мына ушул Баткен шаарында көп кабаттуу, бул жерде 12 кабаттуу үйлөр салынат. Автобазабызга болсо ал жерге Баткен Тауэр деп туруп 15 кабаттуу үй салынат. Областной прокуратуранын аркасыга ал жерге дагы 12 кабаттуу үйлөр салынат. Азыр алгачкылардан болуп Баткен шаарынын ипотекага каттоого, электрон каттоого 1050 адам турган. Ойлоймун, бул 1,5 жылдын ичинде бүтөт. 1,5 жылдын ичинде биздин Баткен шаарынын мэриясына чет өлкөлөрдөгү биздин жүргөн жарандарыбыз чалып атышат. Америкадан, Владивостоктон чалып атышат, Кореядан чалып атышат. Биз кандай кылып эмеге турсак болуп, биз сайттан эмесин көрсөтөбүз. Ал жерден ошол сайтка катталып, сайт аркылуу регистрация кылып койсо болот да, ГИКтин эмеси сайтында. Бул өтө жакшы жишан, шаардык тургундарга бир заманбап чоң имараттар салынат деп. Бул болсо ойлоймун Баткен шаарынын өтө сонун көркүн ачат деп. Белгилей кетсек, шаардагы жаңы Асман Резиденс 1 турак жай комплексинде 3, 2 жана 1 бөлмөлүү 12 кабаттан турган 37 блок үйдүн курулушу пландалган. Батирлердин жалпы саны 2364. Ал эми турак жай комплекси курулуп жаткан жердин жалпы аянты 7 гектарды түзөт. Бул батирдин берилиши 3 этап менен берилет. Доступный, льготный, социальный болуп. 4% менен 8% менен. Бул үй чынында нуждающий адамдарга берилет, үй жок адамдарга берилет. Артында дагы 3 жыл, немеге 3 жыл болбогон адамдарга берилет. Кантип катталып, кантип кезекке турат? Бул өзүнүн онлайн порталдан телефон аркылуу турса болот, интернет аркылуу турса болот. Азыркы учурда биз мына Баткен шаарына, Ош шаарына мамлекеттик ипотека компаниянын кызматкерлеринин филиалдарын ачып атабыз. Жакын арада мына вторниктен баштап келип кызмат өтө башташат. Жакын арада Баткен шаарынын бүт эмеси жарандар келип, мына мэриянын зданиясына келип ошол жерде отура турган бул белгилүү болду. Баткенди мындан ары как положено шаар кылып куруп чыгабыз. Башкадан жаңадан шаар куруп чыгышыбыз керек. Сонун Баткен деген современный, мындай сонун типтеги архитектуралык өзгөчөлүктөрү менен бардык шарттары менен куруп чыгышыбыз керек. Бул ошон үчүн эмен алгыла, расчетун алгыла, азырчы ачык сооружение кайсы жерге курасыңар, территорияны бөлүп бергиле. Так, кандай курасыңар, ошону баарын даярдагыла. Мамлекет тарабынан биз акчасын бөлүп беребиз. Ипотекалык үйлөрдүн курулуш ишине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, мезгил кутучасын салды. Саамалыкка жергиликтүү жетекчилер, шаар тургундары да катышты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев саамалыктын жүрүшүндө шаар тургундарын курулуш иштеринин башталышы менен куттуктап, жакынкы жылдарда бардык муктаж адамдар турак жай менен камсыз болоорун белгиледи. Баткен шаарына жогоруда айтып өткөндөй 5000 квартира, 5000 үй бүлөгө квартира курабыз. 5000 үй бүлөгө. Бул курганда дагы тез аранын жана өтө кыска убакыттын ичинде курушубуз керек. 5000 квартира деген эми ар бир квартирада бир 3-4 адам жашай турган болсо, значит жок дегенде бир 20-30 адамга ылайыкташ турган жашоо шарты бар шаар курулат бул жерге. 12 этаждуу болот. Бардык бүгүнкү күндөгү заманбап шарттарга ылайык курула турган болуп атат. Жер астындагы жанагы жертөлөөдөгү машина токтоочу жайлары, жер астында жанагы кладовкалары менен, стоянкалары менен курула турган болуп атат. Жана мунун эң негизги максаты эмне болуп атат? Урматтуу туугандар, ушуну мен 2 мүнөт сиздерге түшүндүрүп айтып коеюн. Негизги максат бул Баткен шаары үчүн эле эмес, же Баткен облусу үчүн эле эмес, бүткүл республикада ушул жумуштар жүргүзүлүп атат. Мындан ары Кудай буйрса, мамлекет ушул милдетти өзүнө алды. Президент өзүнүн иштөө программалары негизинде финансылык булактарын таап берди. Ушул эле Баткенге буйрса 200 миллион доллардан ашык акчаны таап берди. 200 миллион доллар акча. Бул деген сомго айландырып отурсак, где-то 25 миллиард сомдун тегерегинде. Акчаны ушул именно ипотекага курасыңар.
тез аранын ичинде куруп бүтүрөсүңөр деп туруп тапшырманы берди. Шаардын тарыхында алгачкы ирет жүрүп жаткан бул саамалыкка шаар тургундары да кубанууда. Анткени шаарда жергиликтүүлөр үчүн көп убакыттан бери турак жай маселеси көйгөй болуп келген. Эми мынтип жергиликтүүлөрдүн көптөн күткөн мүдөөсү ишке ашууда. Бул баткендиктер үчүн оюна дагы түшүнө да кирбеген жумуштар болуп атат да. Мындай болот деп да ойлогон эмеспиз. Мына мен ушунчалык мамлекеттик кызматкерлерде жүрүп, кызматтарда жүрүп, ушул байкоочу катары айтайын. Мындай жумуштар биздин түшүбүзгө да кирген эмес. Ойлоп да койгон эмес. Ушундай болот деп дагы да. Ушундай болсо жакшы болот деп сунушта айта алган эмеспиз да. Мына азыр ушул эле жердин өзүндө 32 үй, мына жана автобазанын ордунда курулуп аткан жерлер, башка жерлердин баардыгы жанагы карап чыксак 52 үй курулат экен. Башкача айтканда 5000ден ашык үй бүлө, үйлүү жайлуу болот деген сөз. Бул деген сөз биздин Баткен шаары боюнча ошо турак жайга болгон муктаждык толугу менен чечилет деген менен барабар да. Ошондуктан булардын ишине мен ийгилик гана каалайм. Ушул кубануу менен өзүбүздүн Баткендин шаарын, элди журтуну дагы ушу куттуктап кетем, ушундай жакшы саамалыктын башталып аткандыгын. Бул үй гана маселеси. Андан башка эми бул ипотекалык жакшы, бир жагынан жаштарга айрыкча. Мисалы азыр көптөгөн жарандарыбыз мисалы үй ала албай, же көптөн бери участок берилбей калды. Мисалы билгенден 85ден бул жагыбыз вообще жер участок ала элекпиз. Ар жерден жер сатып алып, ошол жерге стройка кургандар бар. Бирок мындай мамлекеттик деңгээлде салынган бул ипотекалык үйлөр берилсе жакшы болот. Белгилей кетсек, долбоор боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн астында спорт жана балдар аянтчалары, жер алдындагы унаа токтотуучу жайлары, коомдук тамактануучу жайлар жана соода дүкөндөр камтылган. Үйлөр курулуп бүткөндөн кийин мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталында электрондук кезекте тургандарга кезек менен 4 жана 8%дан 15 жана 25 жылдык мөөнөткө ипотекага берилет. Кундуз Жорубекова, Абдуламит Абдуманап уулу, жаңылыктар.